Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары. Биз дагы бир маанилүү жаңылык менен сиздерди кабардар кылалы, бөлүшөлү деген максатта түз эфирге чыгып отурабыз. Бул көчө билесиздер, аталган көчө Курманжан Датка көчөсү, автотрес, бул жак Навай көчөсү түз кетет. Бул тарап эски Алай гостиницасы, азыркы Чабо гостиницасы, Ош мамлекеттик университетинин жатаканалары. Ушул көчө Навай көчөсү, бул Навай көчөсүнүн мосту бар. Бул жерге чейинки аралык абдан тар болчу, 4 тилке болуп. Азыр Навай көчөсү бул жак 6 тилкелүү болгондон кийин бул жактагы унаалардын каттамы, тыгыны дайыма пайда болуп жаткандыгы байкалууда. Ошондуктан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шеримбаев тапшырма берип, Алымбек Татка көчөсүнөн тарта, ошол филармониядан тарта, могул Алай мейманканасынын алдына чейинки бөлүккө дагы азыр мына бул жерде адистер иштеп атат. 2 тилке кошуп 6 тилкелүү жолго айлантуу боюнча долбоор ишке ашырылып баштады. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде тоскоолдук жараткан негизги маселе троллейбустук линиянын каттамдын бул жердеги тартылган линиясы бар. Столбалары бар. Буну жылдыруу боюнча бул жерде азыр троллейбустук парктын кызматкерлери иштеп, троллейбустук линиянын бул жерге столбасын орнотконго даярдап казып коюшту. Азыр долбоорчу, ишке ашыруучу компаниянын өкүлдөрү жана тиешелүү кызматтар бул жерде иштеп, жолду кеңейтүү, жаңы тилкелерди кошуу боюнча долбоорун бул жерде көрүп азыр талкуулап жатышат. Мына бул долбоор. Азыр кандай болуп атат бул жер? Бул жерде жолду кеңейткенден сырткары лоток кетет. Лоток бул жерге ирригациялык тутум коюлат. Көрүп турасыздар, лотоктун суу кетүүчү жердин орду такыр бул жерде калган эмес. Жөн эле бир толуп бүтүп ат эле бар. Бирок негизинен лоток жок. Азыр ушул жол, мына көрүп турган Навай көчөсүндөгү жол 6 тилкелүү болуп, Кудай буйруса чоңойт. Бүгүн жумуштар башталды. Азыр четинен тиешелүү кызматтар өздөрүнө белгиленген жумуштарды жасап жатат. Алай мейманканасынан баштап Ош облустук филармониясына чейинки бөлүк толук түрдө 6 тилкелүү жол болуп жасалат. Мында жолдун эки тарабына ирригациялык тутумдар, лотоктор коюлат. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар дагы каралган. Бул жерде көрүп турасыздар, лоток такыр калган эмес да, ат эле бар лоток деген, бирок суу кетпейт. Жаан жааса суу ага турган жер бул жерде жок калган. Учурда бул жерге мына азыр казып даярдап коюшту, опораларын алып келип, столбалардын, троллейбустук линиянын бул столбалары жылдырылат. Жолго тоскоолдук жараткан, кеңейтүү учурунда тоскоолдук жараткан бул жердеги бардык курулуштар алынып салынат. Эми курулуш деле эмес, бул жерде мына көрүп турасыздар, кенен территория бар, аймак бар. Бул жерде тротуар. Ошол тротуардан алынат. Опоралар азыр алып келинип коюлду. Бул троллейбустук линиянын опоралары. Булар азыр ордулары казылып даярдалып коюлду. Дароо тургузуп линияларын тартып коюшат. Ошол менен троллейбустук каттамдын маселеси чечилет. Бул жерде жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинаты дагы тиешелүү өздөрүнүн жумуштарын жасап жатат.
Навай көчөсү мына көрүп турганыңыздардай эски базардагы үстүнөн өткөн көпүрө бар. Ошол көпүрөдөн тарта эле 4 тилке болуп калган. Анын да бир тилкесинде унаалар туруп алат. Бир тилкеде 2 тилке, мына карама каршы ошондо 2 тилке болуп калып атат. 2 тилкеде гана унаалар жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми Алай Гатинцадан баштап мына Навай көчөсү облустук ГАИге чейин, наркы Кооператив көчөсүнө чейин толук 6 тилкелүү болду. Ошардын мэри Жеңишбек Шерматович дагы мына ушул көчөнү 6 тилке кылып, Алымбек Таткадан тарта, Алымбек Татка көчөсүнөн мына филармониядан тарта, Алай мейманканасына чейин 6 тилкелүү кылып кеңейтүү боюнча тапшырма берген. Ал тапшырманы аткаруу боюнча азыр иштеп жатат. Бул троллейбустук линия жылдырылат, опорасы. Бул жолдун дагы 6 тилкелүү болушу шаар ичиндеги унаа тыгындарына болгон көз карандылыкты кичине болсо дагы жоюуга салым кошот. Анткени дайыма ушул жерде унаа тыгыны байкалат. Жол 4 тилке болгону менен жолдун эки тарабында унаалар токтоп алат дагы 2 тилке кылат. 2 тилкеде гана унаалар жүрүп, ар дайым унаа тыгыны ушул жерде жаралат. Ошондуктан дагы шаар мэри Жеңишбек Шерматович бул жерди кеңейтүү иштерин жүргүзүү боюнча тапшырма берип, азыр тиешелүү кызматтар башында айтып өткөндөй жумуштар жасап атат. Бул жердеги негизги жумуш троллейбустук линиянын бул жерде тартылган өткөн чубалгылар бар. Ушуларды жылдыруу. Ошону жылдыруу боюнча азыр бул жерге троллейбустук каттамдын линиясынын столбалары, мамылары алып келинип коюлду. Ордулары казылды. Бул жерге азыр линия жылдырылат дагы. Бул троллейбустук каттамдын опоралары алып кетилет башка жака. Тамтыгы чыгып, же тротуардан дайын жок, же болбосо ирригациялык тармактан бул жерде дайын жок болуп турган. Кудай буйруса бүткөндө көрөсүздөр. 6 тилкелүү чоң жол, ирригациялык тармак, лотоктору менен, ошондой эле сонун бир тротуарлары менен жасалат. Азыр берилген тапшырманы ишке ашыруу боюнча тиешелүү кызматтар бул жерде өздөрүнө белгиленген жумуштарды алып барып жатышат. Азыр ордулары казылып, даярдалып бүткөн. Троллейбустук каттам ушул тарапка жылдырылат. Орду көрүп атасыздар канча кеңейип, чоң бир трассага айланат. Урматтуу биздин катталуучулар, ошардын тургундары, сиздерге жеринен маалымат бердик. Дагы күн сайын маалымат берип кабарлап турабыз. Кайсыл процесс жараяны кайсыл жерге жетти, эмне жумуштар жасалып атат. Мына бүгүндөн баштап Кудай буйруса старт берилип, Алишер Навай көчөсүн Алай мурунку мейманканасынан тарта филармонияга чейин, Алымбек Татка көчөсүнө чейин кеңейтип, бул көчөнү 4 тилкеден 6 тилкеге өткөзүү боюнча жумуштар жасалып жатат. Сиздерге күн сайын жеринен кабардар кылып маалыматтарды берип турабыз. Саламатта калыңыздар.